Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жогорку лигада ойногон Игилик командасынын толук курамы менен тааныштырабыз. Жана ошондой эле Намыс командасынын башыгуусу тууралуу жана Намыстын оюнчулары башкаруучусу Сейитбек Анарбек уулу тууралуу кандай сөздү айтты? Бул чыгарылыштан көрө аласыздар. Жогорку лигада ойной турган Талас облусунун Айтматов районунун Игилик командасынын толук курамы белгилүү болду. Азырынча ким кайсы номерде ойнойт белгисиз. Ошондуктан биз номери жок эле тааныштырабыз. Биринчи улакчы Данияр Искендеров буга чейин Ынтымак командасында оюн көрсөтүп келген. Экинчи улакчы Рыскелден Атаев буга чейин Кара Бура районунун командаларында ойноп келген. Айтматов районунун жыйынтыгы боюнча 2023 жылы мыкты жаш көк бөрүчү деген наамды алган. Жаңы переходи на ООО комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Үчүнчү Эржан Рыскул уулу буга чейин деле Игиликтин намысын коргоп келген. Төртүнчү улакчы Нурис Тимур уулу буга чейин Игилик Айтамга командаларында ойногон. Бешинчи улакчы Жакшылык Руслан уулу убагында Арашан, Ынтымак, Бакубат командаларында ойногон спорттун чебери. Алтынчы улакчы Эржан Төлөбеков буга чейин Ынтымак жана Бакубат командаларында чапкан. Жетинчи улакчы Бектур Ормонбеков 2004 жылкы жаш оюнчу. 8-нчи улакчы Элеман Нурболот уулу Расвет, Ынтымак, Сарыөзөн командаларында ойногон күчтүү спортчу. 9-нчы улакчы Бекбото Дамир уулу Бакубат, Игилик жана башка Таластын командаларында ойноп келген тажрыйбалуу оюнчу. 10-нчы улакчы буга чейинки жылы Ынтымакта ойногон Бакыт Төлөгөн уулу. 11-нчи Талантбек Замирбек уулу буга чейин Игилик, Бакубат, Келечек командаларында ойногон. 12-нчи Мадамбек Алтынбек уулу буга чейин Бакубатта жекеме-жекеде ойноп келген оюнчу. Ал эми 2023 жылы команданын капитаны болгон Бактияр Жабагиев бул сезондо Бишкектин четиндик командасында ойнойт. Жабагиев буга чейин Игиликтен башка Ынтымак, Ала-Тоо командаларында дагы ойногон. Намыс командасынын жекеме-жекедеги оюнчусу Алымбек Кедейбеков Сейитбек Анарбек уулу тууралуу буларды айтып берди. Ооба биз башында школадан чыктык. Белек Мукаев агабыздын тилин ошонун сабагын алып, ушул даражага жеттик школанын атынанчы. Анан Сейитбек байке деле эми чындыгында мыкты оюнчу, канча деген номер 1, канча деген эмгектери бар, канча деген балдар тарбиялап өстүрдү. Эми ал кишиден деле сабак алган өтө жакшы экен, өтө түшүнүктүү экен. Жакшы сабак берип атат. Үйдөн дагы тактика түзүп, ат үстүндө дагы, ат бастырган маалда дагы, ат жайлап атканда дагы балдар мындай кылгыла. Тактиканы түзгөндү үйрөтүп атат. Ат башкарганды үйрөтүп атат. Жакшы болуп атат. Өзүнүн билген бардык нерселерин бөлүшүп атат. Азыр кээ бир адамдар болушу мүмкүн, билгенин башкалар билбесин, менден ашып кетпесин дегендер бар болуш керек негизи. Бирок андай эмес да. Сейитбек байке, Калыбек байке дагы ат жагынан балдар бул ат мындай болот, мындай дарылаш керек, мындай миниш керек. Сейитбек байке деле бардык билгендерин үйрөтүп атат. Тренировка жакшы болду. Ошо Намыс командасынын жетекчилерине, бардык Намыс командасынын көрөрмандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Намыс командасынын коргоочусу Рустам Мидюнов кумири ким экендигин айтып берди. Сен коргоочулардан кимди мындай кумир тутуп, кимдин оюндары, кимдин ыкмалары жагат сага? Кумир туткан деле оюнчу жок. Алактан алып эле кумир тутабыз го. Мындай жакшы эметип жүргөндөн Жоки байке го дейм, Орозбаев Жоки.